Бүгін Баткенде өзгөчө күн. Кыргыз Республикасынын туусунун 30 жылдыгына карата арналган иш-чара Баткен шаарында дагы уланып жатат. Бул иш-чарага Баткен мамлекеттик университетинин студенттери, Баткен шаарынын тургундары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышууда. Мындай иш-чара жыл сайын 3 март күнү Баткен шаарында өткөрүлүп келет. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу акциянын катышуучулары. Урматтуу Марфа Каримович. Бүгүн эгемендүү Кыргыз мамлекетинин өзүнүн эркиндигинин символдорунун бири болгон туубуздун 30 жылдыгын салтанаттуу белгилеп турган чагы. Быйылкы туу Кыргыз журтунун бийиктигин, улуулугун даңазалаган жана ак калпак күнү өзгөчө учурда белгиленип жаткандыгы менен өзгөчө маанилүү. Анткени быйылкы бұл даталар Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевдун тарабынан жарыяланган тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгынын алкагында белгиленип жаткандыгын токтолсок болот. Андыктан Кыргыз Республикасынын туусунун кабыл алынганын 30 жылдыгына жана 5 март ак калпак күнүнө арналган салтанатты ачык деп жарыялайм. Саламатсыздарбы, ардактуу Баткен эли, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Баарыңыздарды 3 март Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алынган күнүнүн 30 жылдыгы менен облус башчысы Абдикарим Алимбаевдин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Баарыбызга белгилүү, 1992 жылы 3 мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан эгемендигибиздин символу болгон мамлекеттик туубуз бекитилген. Мына ушул күндөн тарта желегибиз дүйнө мамлекеттеринин катарында желбиреп келет. Өлкөбүздүн көз карандысыздыгын айгинелеген туубуздун маани-маңызы терең. Ал бизге дем күч берет жана ата мекенди сүйүүгө, коргоого үндөгөн улуу касиетке ээ. Колуна туу көтөргөн ар бир ат уулда туулган жерге болгон сүйүү күчөп, эл жерге ак кызмат кылуу, мекендин атын даңазалоо сыяктуу сыймыктуу сезимдер пайда болору талашсыз. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, ак калпакчан Кыргыздын чыган уулдары, баарыңыздарды келе жаткан 5 март ак калпак күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Ак калпак күнүн белгилөө, улуттук баш кийимдин маанисин сактоодо жана сыйлоодо, улуттук салтты колдоо жана жаштардын маданиятка болгон сыймыктануу сезимдерин ойготууда зор мааниге ээ. Ак калпак байыртан элибиздин улуттук баш кийими, ата бабаларыбыздын мурасы катары саналып келет. Ак кар баскан ала тоонун бийик чокуларын чагылдырган ак калпагыбыз кыргыз мырзаларына айбат, сүр берип, айкөлдүгүн айгинеленип турат. Ак калпак кийген ар бир жигитке көкүрөктө мекенге болгон өзгөчө сыймыктуу сезимдер болот. Кыргыз жигиттери улуттук баш кийимибизди башынан түшүрбөй кийип, дүйнө элине даңазалап, келечек буунга татыктуу мурас катары өткөрүп берет деп чоң ишеним менен айта алабыз. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, улуттук баалуулуктарыбыздын бири болгон ак калпагыбыздын күнү кут болсун. Жана жакшылыктарда желегибиз желбиреп, эгемен өлкөбүз, анын ичинде Баткен аймагыбыз өнүгүп өскөн аймактардан болсун. Көңүл бурганыңыздарга көп рахмат. Куттуктоо үчүн сөз Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Жороев Учкунбек Мемаличке берилет. Рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу Марфа Каримович, сиздерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун күнү 30 жылдыгы менен Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын жана жеке өзүмдүн атынан кызуу куттуктаймын. Мамлекеттик туубуз эгемен мамлекетибиздин атрибуттарынын бири. Ар бирибиздин мекенге болгон атуулдук сезимибизди чагылдырып турган символ. Мамлекеттик туубузда Кыргыз элинин биримдиги, өлкөбүздө жашаган жалпы мекендештерибиздин ынтымагы чагылдырылган. Манас бабабыздан бери сакталып, муундан муунга өтүп келаткан кызыл туубуздун бийикте желбиреп турушун камсыздоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз.
аталардын табелигин аздектеп сактап, туу астында бирге чогуу болуубуз абзел. Биздин сыймыгыбыз болгон кызыл туубуз ачык асманда желбиреп, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Ошондой эле алдыдагы ак калпак майрамыбыздар менен да куттуктап өтөмүн. 2011-жылдын 5-мартынан бери белгиленип келе жаткан бул майрам Кыргызстандын бардык аймактарында уюштурулуп өткөрүлүүдө. Ак кар баскан Ала тоонун чокуларын чагылдырган улуттук баш кийимибиз кыргыз жигиттерине сүр берип, айкөдүгүн көргөзүп, эң негизгиси ак калпагы менен алар ар дайым бийик экенин даңазалап келет. Баарыбызда эле ушундай сезим пайда болсо керек. Жапырт ак калпак кийген мырзаларды көргөндө көкүрөктө мекенчи сезим күчөп, кыргыз болуп жаралганыбызга сыймык артабыз. Кыргыз эли баш кийим аркылуу аны кийип жүргөн адамдын жаш курагын, коомдогу ордун, статусун айтып беришкен. Ал эми ак калпак кыргыздын тоого жакын, ниети ак, мүнөзү курт жана бийиктикте турган эл экенин сүрөттөп берет. Касиети бийик калпактын кадыры да жогору жана ар дайым жогору бойдон калыш керек. Аны муундан муунга сактап, кыргыз жигиттери башынан түшүрбөй кийип жүрсө деген изги тилек менен бүгүнкүдөй жакшы саамалыктар уюштурулуп өтүп келет. Тилибиз барда улут бар, маданиятыбыз барда келечек бар. Ал эми ак калпак барда кыргыз бар. Элибиздин эртеңине дагы улуттук баалуулук, кайтпас кайрат касиетибиз менен баралы. Кыргыз туусу түбөлүккө желбирей берсин. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ушундай эле иш-чара облустун бардык аймагында белгиленип, андан сырткары Баткен областык ички иштер башкармалыгынын өздүк курамына дагы майрамдык иш-чара туунун 30 жылдыгы өзгөчө белгиленди. Pasarda